Кыргызстанда тойлор сезону башталды. Алар түнкү саат 12 же 1ге чейин созулушу мүмкүн. Бирок өлкөдө тынчтыкты сактоо мыйзамы иштеп жатат. Редакция бул убакыттан кийин тойлорду өткөрсө болобу же болбойбу деген маселени иликтеп көрдү. Ооба, тойлорду саат 12ге чейин өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок деген өзүңүздөр билесиздер, бизде тынчтык мыйзамынын негизинде бизде өзүбүздүн убакыттын ограничениялары бар. Бул кечки 22:00дөн баштап таңкы 7:00ге чейин биз ошо тынчтыкты сакташыбыз керек. Ар бир кафе болобу, ресторан болобу же дискоклубтар болобу, ал өзүнүн имаратындагы өзүнүн акустикасы болуш керек. Жана ошол болуп аткан музыка болобу, кайсы бир аппаратура иштеген болсо, бизде децибелдерин сактап, ошол сыртка чыкпаш керек да, катуу үн чыкпаш керек. Бул тегерек четтеги квартиралардын же имараттардын же жашоочулардын тынчтыгына сакташыбыз керек да. Эми мыйзам чыккандан кийин бул мыйзам Кыргызстан боюнча, биздин аймагы боюнча тиешелүү. УД менен СГСН менен чогуу ушул рейдтик иш-чараларды өткөрөбүз. Анан кийин кайсы жерде мисалы децибелдер же тынчтык бузула турган болсо, бул СГСН тарабынан кандайдыр бир штрафтык санкциялар колдонулушу мүмкүн да. Нормадан ашып кетсе, жанагы ызычуунун деңгээли, биз анда айыппул салабыз. Биз 11 протокол түзүп, 308 000 сомго айыппул салганбыз. Ошо ишканаларгачы. Көпчүлүк убакта ошо наоборот ишкерлер законду колдоп атышат, бардыгы эле туура түшүнүп, себеби аларга деле жакшы экен эрте бүткөнү. Мисалы үчүн биз тойду токтот деп эч ким тыюу салган жок, бирок көпчүлүк убакта музыка 10-да токтогон экен, оказывается той өзү эле 10:30-11ге барып токтойт экен. Ошондо айтып атат, тойкананын ээлери, иштеткен администрация, ошо башкармалыктары эрте бүткөнү бизге жакшы, себеби ишчилер дагы эртерээк жыйнап коюп, үйүнө эрте барат депчи. Мисалы үчүн эч ким каршы болгон жок, каршы чыккан киши жок. Наоборот, жанагы тойго барган, жана дем алган биздин жарандар кээде түшүнүксүз эмелерди айтып атат. Биз дем алышыбыз керек, биз каалагандай дем алыш керек, биз тойго келдик депчи, биз тойлош керек деп. Бирок айланада жашаган кишилердин дагы укугу бар да, тынч жашаган, аны эч ким эске алган жок да. Ошондуктан бул кабыл алынган мыйзам туура деп ойлойм. Ресторандарда билдиришкендей, иш-чаралар көп учурунда түнкү саат 12 же 1ге чейин уланат. Анткени коноктор көбүнчө саат 19:30 гана чогулушат. Майрамды саат 22:00дө бүтүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Ошол эле учурда акыркы музыкалык контракт кечки саат 10го чейин аяктайт. Андан соң тост айтуу жана куттуктоо убактысы башталат.